Саламатсыңарбы балдар? Сабакта үнсүздөрдүн бөлүнүшүн карайбыз. Кыргыз тилинде үнсүз тыбыштар түгөйлүү жана түгөйсүз болуп экиге бөлүнөт. Түгөйлүү парные, түгөйсүз непарные. Түгөйлүү үнсүздөргө б, п, в, п, д, т, ж, ш, г, к, з, с тыбыштары кирет. Ал эми түгөйсүз үнсүздөргө болсо л, м, н, ң, р, ый, х, ц, ч, ш тыбыштары кирет. Эмесе түгөйлүү үнсүздөр катышкан сөздөрдү карап көрөлү. Бил — узнай, пиль — слон, дарак — дерево, тарак — расческа, жаш — возраст, шаш — торопись, зал — комната, сал — положи, гүл — пепель, күл — смейся. Мына бул сөздөрдүн башкы тыбыштары түгөйлүү үнсүздөр, бирок бул сөздөр бири-бири менен мааниси жагынан ар башка сөздөр. Тыбыштык талдоо жүргүзөбүз. Фонетический разбор. Бил жана пил деген сөздү алдык. Бил 3 тамга 3 тыбыш, 3 буквы 3 звука. Бил деген сөздө б үнсүз, жумшак, түгөйлүү. Пил 3 тамга 3 тыбыш, 3 буквы 3 звука. Пиль п тыбышы, үнсүз, каткалаң, түгөйлүү. Бүгүн силер менен кыргыз элинин улуттук мурасы болгон боз үй менен таанышабыз. Боз үй юрта. Ичи, жасалгасы. Боз үй биринчи кереге тегеретте тигилет. Керегеден кийин эң үстүнө түндүк коюлуп, кереге менен түндүктү бириктирет уук менен. Мына ушинтип боз үй жасалып калат. Ал эми боз үй жасалгандан кийин анын жабдуулары болот. Жабдуунун 4 түрү бар. Туурдук — боз үйдүн кереге жабдуусу, үзүк — ууктардын үстүнөн жабуучу калың кийиз, түндүк жабуу, андан кийин эшик жабуу. Боз үй байыркы кыргыз элинин турак жайы. Ал жыгачтан, кийиз, чий, боочуудан жасалат. Бир да мык колдонулбайт. Боз үй көчмөн жашоого ылайыктуу. Кереге, коломто, түндүк мордун милдетин аткарышат. Боз үй кыргыздын сыймыгы. Мына кыргыз эли боз үйдү жасап көчмөн калк болгондуктан тигүүгө жана чогултууга ылайыктап жасап алышкан. Аяктады. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.